Буга чейин дагы таттуу тууралуу бир канча видео жарыялаганбыз. Апасынын айтымында таттуу 1,5 жыл мурда эле сопсонуп жүргөн, турмушка дагы чыккан. Андан соң кош бойлуу кезинде токсикоз болуп ооруканага түшүп, андан жандандыруу бөлүмүндө, кийин мынтип баса албай, тура албай, сүйлөй албай калган. Ата-энеси алып барбаган дарыгер калбаган. Акыркы үмүт эле азыр чет өлкө болуп жаткан таттуунун туугандары коомчулуктан жардам сурайт. Колу буту мындай ачылбай, тырышып калган. Буттары дагы сунулбайт ушу боюнча. Буну биз канча жолу доктурларга алып бардык, реабилитологторго алып бардык. Ошо тартышып, ошо укол кылып, ошо лечение жакшы кылыш керек экен. Кыргызстанда алыбыз жетпей атат. Ош областынын Каракулжасынан болобуз. Ошо Бишкек шаарында турабыз. Убагында ошо Москва шаарында иштеп, ошол жакта турчубуз. 22-жылы кызыбыз турмушка чыккан августта. Өзүм 4 баланын энесимин, 2 уул, 2 кызым. Бул кыздардын улуусу. Ошо 22-жылы август айында кызым турмушка чыгып, ошо токсикоз болуп, ошодон улам катуу ооруп, токсикозу катуу болуп, ошо тамак ичпей жатып, ошо больницага түшүп, реанимацияга түшүп калат. Биз Москва жергесинде элек, ошо кайненеси чалып, кызыңар ооруп калды, келгиле дегенинен сразу эле жетип келдик. Келсек уже турбайт, мындайча айтканда баспайт, колу иштебейт, сознаниясы жок, катетер менен жатып калган экен. Адан кийин ошо 2 ай жаттык реанимацияда. 2 ай жатып, кызыбыз зорго адам болду. Кудайдан тилеп атып, ар барган сайын врачтар ар кандай диагноздорду айтып атып, жүрөгүбүздү түшүрүп, зорго өзүнө келди. 2-3 жолу комага түштү, ичиндегисин алдырдык. Эми азыр Кудайга шүгүр, кыйла мурдага караганда түзүк, бирок дагы деле ошо колу буту иштебейт, тарамыштары тартыла баштады. Уже убакыт өткөн сайын 1,5 жыл болуп калды. Ошого Индия жергесине барып дарыланып келсек дедик эле, кызымды мурунку алкалында көрсөк дейбиз. Мурда чуркап басып жүрүп, жакшы иштерде иштеп, максаттары чоң эле. Анан эми тагдыр экен, Кудайдын берген тарт экен, ошонун азабын тартып атат. Кудай буюрса дагы үмүтүбүздү үзбөйбүз. Ошо жакшы болуп кетсе, эл катарына кошулса, мурунку калыбына келип калса дейбиз. Тилегенибиз эле ошо. Эми өзүбүздүн каражатыбыз ал жетишпей атат. Ошого кыргыз элим сиздерден жардам сурайлы дедик эле. 5 сом болсо дагы ар бириңиздердин бизге чоң акча, ошо Индия жергесине барып жакшылап дарыланып, эл катарына кошуп. Биз бүгүнкү күндө ушул эжекебиздин кызым ооруп атат азамат келип берип койсоң, ушул чагылдырып, элге бир үнүбүздү жеткизип койсоң жакшы болот эле. Ушул кызым дагы ушул дартынан даба таап, бир жакшырып, катарымда болуп, катарыбызда болсо экен деген үмүт менен кайрылган. Эне үмүтүн бир орундатып койсок экен, ушуга бир себепкер болсок экен деп мен бүгүн азыр келип отурам. Биздин жаныбызда турган бул таттуу карындашыбыз, замандашыбыз азыр эжеке айтып өткөндөй эле болгону гана ушул 23 жашында турмушка чыгып, анан бүгүнкү күндө мына 1,5 жылдан бери мына ушул төшөктөн тура албай, колу буту тырышып, мына ушундай оор абалда жатканын көрүп, чындыгында менин да жүрөгүм ооруп атат. Чындыгында бир туугандар, мекендештер, эч кимдин кызы оорубасын, эч кимдин ата-энеси оорубасын. Бирок мындай акыбалда чындыгында кыйын бир туугандар. Ошон үчүн ушуну туура түшүнүп, эске алып, мүмкүн болушунча чыныгы бир адамгерчилик менен мындай бир жаман ой пикирден алыс болуп, сын пикирден алыс болуп, болгон күч аракет менен эле жакшылык кылсак экен. Менин колуман келгени мен ушинтип сиздерге чагылдырып жеткизгенге аракет кылып жатам. Бирок ушул видеону көбүрөөк элге таралып, көбүрөөк каражат топтолушуна сиздердин жардамыңыздар керек.
муну аянбаңыздар. Анткени эжекем айтып өткөндөй эле, буга чейин мындай күн башка түшөрүн билбеген бул үй бүлө, эне ата бүгүн минтип кызынын мындай акыбалда жатарын ойлошкон эмес. Эми бүгүнкү күндө эгер эртерээк акча чогулуп калып, эртерээк жакшырып калса, демек эне менен атанын жүрөгүндөгү кубаныч, бул карындашыбыздагы кубанычта чек жок. Ал эми сиз менен бизге таандык сооп, сиз менен бизге жетишерлик. Ошон үчүн кыска өмүрдө жакшылык кыла жашайлы. Ошого гана чакырам. Ошол көп-көп бата тилек дуа кылып коюңуздар, намаздарда дуа кылайлы көп-көп. Кудайым буйрса, анткени Аллахтан кайтат, сөзсүз Кудайдан кайтат. Жакшылык жакшылык менен кайтат деген. Анан ошон үчүн пайгамбар алейхисалам да бизге аябай акыл кебин айтып кеткен экен да. Садака балядан сактайт деген. Ушундай акыбалда турган бир туугандардын эненин жүрөгүн жылытып, жакшылык кылып, канча бир туугандар жакшырып келип отурат. Ошолордун катарында болсо, ошол сиз берген, биз берген садака келаткан баляларды көтөрүп тура турган садака экен. Ошон үчүн садака берип жашашлыкты Жараткан насип кылсын. Эч ким оорубасын, ооругандарга шифа берген болсун. Анан эжеке Кудай буйрса эртерээк жакшырып кетсин. Жүрөгүңүзгө тынчтык орносун. Мен сиздей болуп кайрылган канча энелер кайрылат. Өзүңүз көрүп айтып атканыңыздардай эле. Ошондой кайгы менен кайрылган энелердин көз жашы бүгүн сүйүнүч менен, бүгүн өзүңүздөр күбө болдуңуз. Мына офиске келип алып, кубанычы менен бөлүшүп, сүйүнүп отурган замандаштар келди, мекендештер Индияданчы. Анан ошондой болуп сиз дагы кубанып, сүйүнүп отурган күндү Кудайым эртерээк насип кылган болсун. Кудай буйрса. Анан сиздер көп-көп дуа кылып, мына экран алдындагы реквизиттер ушул үй бүлөгө таандык. Мбанк ким деп чыгат? Мбанк Нурбарчынкы деп чыгат, Сбербанк Перизат О деп сиңдисиники. Перизат О деп Сбербанкта Перизат О деп чыгат экен, достор. Ал эми Мбанкта болсо Нурбарчынкы деп чыгат экен. Ошон үчүн ушул номерлерге эч ойлонбостон колдон келген кол сунууну жасап туруңуздар. Кудай буйрса, Аллах Тааладан көп-көп дуа тилек, үмүт кылайын. Биз мурда көрүп эле жүрчүк, өзүбүз деле жардам берчү элек элдерге. Анан эми убакыт келип, тагдыр экен, өзүбүз жардамга муктаж болуп калдык. Бул Азамат байкеге 2 айдан бери кайрылып, убакытысы жетпей атып, эми келип атат, потому что оорулар көп экен, убакыт болбой калат экен. Өчүрөтүбүз эми келип, ушу ниетибиз чоң. Анткени ушу Азамат Байматовдун канча видеолорун көрүп атабыз, канчалаган элдер жакшы болуп келип атышат, сүйүнөбүз да. Ошолор биз дагы ошондой болуп басып келсек, сүйүнүп, ошондой болуп жакшы болуп кетсек деп ар бир көргөн немелерибизге неме кылабыз да. Бизге да Кудайым ошондой шифа берсе экен. Ошондой болуп жакшы ниетте кетип атабыз. Эми Кудай кааласа, Кудай буйрса, Аллах ниетиңизди кабыл кылсын. Анан достор, мен бир нерсени айтып баса белгилеп айткым келип турат. Анткени мына карасаңыздар, биз мына ар бир адам энеден төрөлүп, мына ушул адам атадан бери укумдан тукумга уланып келаткан жолду улап келген ушул асыл зат болгон аял заты, энелер болуп эсептелет. Сиз көрүп турган ушундай карындашыбыз сиз менен бизге окшогон бир инсанды жарык дүйнөгө алып келейин деп мына ушул акыбалга келип отурат. Энелер өмүр менен өлүмдүн алдында төрөйт экен го биздичи. Ушул бейгүнөө канчалаган энелер дүйнөдөн көз өтүп кетип жатат. Канчалаган энелер эч кандай башка дарт менен чалдыкпай эле барып төрөтканада төрөттөн төрөй албай бүгүн канчалаган энелер көз жумууда. Бирок алардын катарында мына ушул карындашыбыз болсо, мына могул дартка чалдыгып, бир наристени дүйнөгө алып келейин, аркамда бир туяк калсын, бир наристе жытайын деген жакшы үмүт бүгүн мына мондай акыбалга алып келип аткандыгы өкүнүчтүү да, достор. Ошон үчүн эгерде эне кадырын билген, ушундай адамдык бир жакшы бир үмүт менен, сезим менен жашаган адамдар, мен ойлойм, кайдыгер болбойт. Сөзсүз түрдө мына ушул карындашка жардам берет деп ойлойм. Анткени мындай жакшылык эч убакта жерде калбайт. Ошон үчүн энелер эч убакта оорубасын. Кудай буйрса, жүрөктөрүндө тынчтык орноп, жакшырышына себеп болот. Күндүк турмушубуз ушул. Эртең менен тургузабыз, бети колун жуйбуз, ошо жаш баланы карагандай эле болобуз. Муну жалгыздап көтөрө албайбыз, сөзсүз 2 адам көтөрөбүз.
азыр отургузуп тамагын берип калабыз. Мурда жатып ичет эле. Буттары болсо ачылбайт, ушуна колдору да кармап неметкенге жакшы жарабайт. Жаш баланы карагандай эле карайбыз. Эми кичинекей жаш бала болсо баягы өзүн көтөрүп жеңил желпи болот, ошондой эле. Азыр эми бул чоң адамды деле караш сал кыйын. Памперсте болбосо убагында тыкылдаган кандай күчтүү кыз эле. Кайын тарт берген шыпасын да берер деп үмүт кылабыз. Эшикке алып чыгып прогулка кылабыз, эшиктин алдына алып чыгабыз. Азыр билип калды. Но август сентябрга чейин билбейт эле да. Азыр сентябрдан бери агына уже кичине немете баштады, бир нерсени айтып, бирок ошондо деле жакшы унутуп кала берет элем. Кече январдан кийин сал эске тутуму, 2-3 күндүк болгон нерселерди уже эстей баштады да. Кудайга шүгүр, ошонусуна сүйүнүп атабыз. Анан тамак жегенде деле кече февралдын этегинен баштап кичине жакшы жей баштады. Болбосо ошо бир кашык жесе жейт, жебесе жок, ошо аппетити жок, оорунун айынан. Анан ооруп жатканда ичеги ашказан, буттары, колдору полный кете берет экен. Булар дагы чыба бөйрөктөрүнө туз толот экен. Кайтып эле врачтарга барабыз, алардан лечение алабыз. Кыймыл жок болгон үчүн. Эми булар ошо күткүлө, сабыр кылгыла, күткүлө дейт. Постепенно келет өзүнө дейт. Постепенно келгени менен колубуту тырмышып, ич агарды, бөйрөктөрүнө туз толуп, ушундай болот экен да. Анан өзүбүз алып келип алып ошо баягы резинкаларды бутуна коюп, колуна кичинекей гантелдерди алып, кичине иштетип, ошентип аракет кылабыз. Өзүбүз үйдө неме кылчу. Мен Байел Осмоналиев Бакытбекович болом. Эжем ооруткан мезгил болбогонду кичинекей кезден паркка алып барат эле, аквапарк. Туган күнүмө ар нерсени алып берет эле, кубик, ушундай. Шоколадты алып берет эле. Эжем мен кичинекей кезден болуп иштечү эле, бирок ар бир выходной күндө бир жака барат эле. Алып барат эле. Ушундай болуп ооруп кетти. Үйлөнгөндөн кийин, турмушка чыккандан кийин. Я хотела, чтобы как раньше она ходила, опять же так гуляли. Я сейчас хочу, чтобы она поправилась, и мы жили как раньше. Если надо будет, я вырасту и сам буду теперь ее отправлять в парк и гулять. Развлекаться как-то вырасту. Достор, кече күн эле сонун болуп жашоосунда жашап жаткан карындаштын абалы ушундай болуп атат экен да, достор. Ошон үчүн колдон келишинче мына Байел айтып атпайбы? Мына кичинекей кезинде мени ойнотуп, чоңойтуп, ушинтип мени эс алдырып жүргөн эжеси бүгүн ушул акыбалда турганы бул бир тууган үчүн дагы, ата эне үчүн дагы өтө оор болуп аткан учур сааттар. Ошон үчүн достор, кайдыгер карабай колдон келген кол суунун жасашлыкка гана чакырам. Эми колубуздан келген жакшылыкты жасайлы. Бир туугандар, абалы өтө эле оор экен, акыбалчы. Эртерээк барса мүмкүн эртерээк жакшырыш мүмкүнчүлүгү болуп, Кудай буйрса эми дартын берген жараткан дабасын берсин деп көп намазда дуа кылып коюңуздар. Анан видеону көрөк бөлүшүп коюңуздар. Менин кыз элим ушуне үйрөн тактүүнүн төшөккө жатканына 1 жылдан ашык болуп калды. Ошону инде алып барайлык десек, каржы маселеси азыраак болуп атат. Айнан кыргыз элим жардам колуңарды сунуп койгула.